Yanvar ayında iki kızdı mektepten çıkarıp salышкан. Biz bu eski bolsa dagы бул көрүнүштү чыгарууну туура көрдүк. Себеби бул маселе азыр деле актуалдуу болуп жатат жана кыздар үчүн бул канчалык мындай оор маселе экенин элдерге ушу жеткириш керек болуп атат. Мынакей ушу январда бизге жазып атат окуучу. Аке мектептен чыгарып кой дейт. Берки кыздын телефонун алып кой дейт. Сабакка кирип алдым дейт. Көгөрүп ыйлап, берки кыз жок дейт. Аны вообще чыгарып кой дейт. Бул кыз көгөрүп сабактан чыкпай коюптур. Берки кызды кууп кетир дейт. Школдан вообще чыгарып сал дейт. Делосун колуна карматып дейт. Биздин ата-энелерибиз деле колдобойт дейт. Ошого ата-энелерибизден жардам күтпөйбүз дейт да. Не болот эми? Бизди кайра школга алабы дейт. Не болду, келип атасыңарбы дейт. Берки кызды кайра мектепке алабы дейт. Кайсы мугалим десем, Рахима деген эжеке дейт. Жолуң жок кел деди дейт. Ака чеч деп жатат. Эмне кылайлы дейт. Дагы чеч деп жатышат. Эмне кылайым дейт. Үйдөгүлөр чалып эле өлүп атышат дейт. Үйдөгүлөр колдобойт дейт. Ака жардам бериңчи, болбой калдым. Жолугум жок, жүрө албайм. Өзүм өлтүрүп алгым келип атат. Класс жетекчим дагы бардыгын жанында шарманда кылып жатат дейт. Siz айтсаңыз, ертеңдагы мен үйөт коет да. Кыз болбой калган, ыйлапчы. Азыр барып эле өлүп алгым келип атат дейт. Чыдап айтам дейт. Assalomu alaykum. Eşteke kılga almay kaldım. Çaydağı eşteke ötmüyden. Şunçalık kıynalıp ölgüm gelip gitti. Aytsam ejekeler ertengi takıs baldarımı ötemen bugün dele ejekelere geçken meni söyle bardık kızın canında geçken meni söyle kısıp çıtadı kızın içinde zorga çıda oturdum. Ketip kazam daha uyat bolam dep zorga çıda oturdum. Ekemsin deyip arıngen жоқ. Sen arqыңа мен ушунча проблема кылтам. Sen de бертеменде бер башым ооруда дандаймын да. Sen деп бардың. Ушунча ар сабакта ыйлатып чыгат. Эжеке неме депчи sen не айтасың, sen не мынтасың деп анан кийин болсо sen неме деп ар бир аракетке киришип sen жалган сүйлөп атасың, sen жалганчысың деп неме dedi de orun boyuyla жүрсең болот го андай мындай 5 убак намаз окуп андай нерсе жок болсо чыгып кет бар медресеге барып оку деп мен болсо 11-ден базасынан бүтүп чоң окуу жайга тапшырам десе болбой. Мынакей келсеңиздер жакшы болот эле дейт. Келсеңиздер жакшы болот эле дейт. Так. Кийин бул маселе негизи чечилген, кыйынчылык менен чечилген. Берки кызды мектепке албай кийин алдыбы албады билбейм. Кийин бул кызга башка бир кыздар да көңүлүн көтөрүү максатында видео да жиберишкен. Бул аудиону эми мындай элдер түшүнсүн, бул маселе окуучулар үчүн канчалык оор, канчалык олуттуу, маанилүү, канчалык мындай психологиялык жактан бул мугалимдердин кысымдары канчалык стресске душар кылат, канчалык мындай психологиялык ички дүйнөсүнө канчалык бир зулум экенин түшүнүү максатында гана жарыяладык. Болсо буну биз сактап жүргөнбүз жарыялоо 3 айдан бери. Максатыбыз бир гана ошо. Бул маселени канчалык мындай олуттуу экенин ушу баары түшүнсө экен дейбиз да. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Жолук бул ар бир аязатына парз. Бул Аллах Тааланын өкүмү. Ага эч ким каршы боло албайт. Директор, мугалимдер дагы. Жолугубуз илим алууга тоскоол болбойт. Биз сен мененбиз. Жолугубуз биздин сыймыгыбыз.